Assalamu алейкум, менин көршүлөрүм, кандайсыздар? Барыңыздар кутман күнүңүздөр менен. Талас областынын тургундары. Мен азыр Талас областындагы Бакай-Ата району, Бакай-Ата айылына келип калдым, туугандар. Бул жак Бакай-Атанын жана главный трассасы, сиздер билгендей. Бул Манас көчөсү экен. Манас көчөсүнүн тем более бул центральный жер экен да. Тетиги жагы айыл өкмөт болуп аткан, бул жагы акимият ушундай экен. Бул бет маңдайдагы жана Батырбаш деген магазин экен. Бул барыңыздар билсеңиздер керек. Ушул магазиндин бет маңдайында туугандар мынакей. Бул окшогон участок сатыкка чыгып атат. 14 соток экен аянты. Мынакей. Туура эле центрда, трассанын жээгинде бизнеске арналган жер сатыкка чыгып атат. Бул жакта туугандар сиздер бизнестин каалаган түрүн ачсаңыздар болот. Магазин кыласыздарбы, столовый кыласыздарбы, ушул строй материал кыласыздарбы, банк кыласыздарбы, любой бизнеске жакшы жер экен да негизи. Аз бул жигит менен кожоюну бул жакта турат. Учурашып аз дагы бирсе маалыматын сурайык. Ассаламу алейкум, жигит. Кандайсыз? Жакшы. Буюрса келип калдык айылыңа. Куш келипсиз. Анан бул участокты сатып аткан экенсиң. Буюрса сатып атабыз. Аянт 14 сотик. 14 сотик. Сиздер көрүп тургандай кызыл китеби бар. Бардыгы дайыр буюрса. Анан бул жерди негизи сурагандар болду эле ушул чейин? Буга чейин сурагандар көп эле болуп атат. Баазы жогорурактарга берейин деп атабыз да. Негизи сурагандар көп болсо анда жакшы жер экен да. Бүт эле бизнеске сурап атат да. Бүт эле под бизнес деп сурап атат. Негизи мындай участоктор Бакай-Атада башка жок десе, жалгыз дегенде болот. Табылбайт да, конечно, анан трассанын жээгинде болсо, тем более центральный жерде болсо, мындай бассаң эми айтсаң, немнелерге жакын болуп калат. Мындай ылдый баса турган болсок, бир аз баскандан кийин ак үй бар. Ак үйдүн алдында эле милиция бар. Адан өйдө чыкканда ресторан бар. Берди могу жол полный эле бизнес да. Анан главный мектеп жакында. Жакында. Садиктер бар. Садиктер бүт эле ушу жолдо. Мына бир аз өйдө бассак, больница. Больницага жол эл билген больница. Анын алдында мойка, бирок айыл өкмөт. Бул жагында мечит. Негизи сонун жерде экен да, жайгашкан. Сонун жер. Жакшы экен. Анан бир сыра дагы кыдырайга жерди көрөйүк. Bunun işte tuğanlar көрүп тургандай красный линиясын карагай жыгач кагылып турат. Аркында бир аз нарк өтүндө экен. Ошол жерге чейин. Анан берге бизнестин эми любой түрүн ачсаңыздар да парковка кылганга, машина койгонго кене местасы бар экен. Жакшы экен ошол жери. Бул жерге эчтеке мындай салынган эмес, эчтеке болгон эмес беле? Буга чейин эчтеке болгон эмес. Стройкада болгон эмес. Ушундай таптаза боюнча турууда. Буга чейин болгон фундаменттер бар болчу, аны алдырып салганбыз, таштанып, тегистеп. Тазалап салгансың, э? Тура ана келген кишилерге аябай даяр жер экен. Фундамент жок, казып неме кылып отурбайт. Келет, эмне салса да салып, ошол неме кылат экен. Жана таза суу жөнүндө айтып кетсең. Таза суу жөнүндө жогоруга карай базайын. Таза суу кирген да бул жака? Таза суу кирген. Ошо жаңадан. Оди казып эле алса болот. Берде негизи самотек өзү да бар. Мындай сууда чыгат. Напор күчтүү. Главный напор күчтүү. Аябай жакшы экен. Жакшы, анан этек жагында бир көрүп коелук, элдер дагы толук көргүзү келет. Бул этеги ушул жана өрүктөр турат го, ошол жерге чейин экен да. Негизи эми кызыл китеби бар экенден кийин алган киши болсо анан ченеп ушундай кылып алат да. Любой жерде ушундай да. Үйдү алам дей турган болсо келип ченет алып. Баазы жөнүндө айтып кетсең. Баазы жөнүндө элдер күтүп атат. 3 миллион деп атабыз. Буюрса кеми бар. Сүйлөшөбүз. Чалды. Негизи 3 миллион деп атсаң, 3 миллионго чейин сураза керек, ана бирөөлөр келип. Ага чейин сурагандар болгон. Ошон үчүн баазын 3 миллион деп атасың. Деп атабыз. Жакшы. Бир аз кеми бар бирок. Кеми бар болот. Мүмкүн эми бул аукционда болуп кетиши мүмкүн да. 3 миллиондан нары кетип калышы мүмкүн бул жерчи. Негизи мындай жерлер көп чыгарып атам, бир түндө эле өтүп кетип атыр да. Ошо трассанын жээгиндегилерчи. Ошол экранга телефон номерин калтырып койдум кожоюндун. Жакын жердегилер болсо келип көрүп кетсеңиздер болот бул жердичи. Анан болбосо телефон номердеги экрандагы номерге байланышып, да толук маалымат сурасаңыздар болот. Жакшы жер экен. Бакай-Ата району, Бакай-Ата айылында, центрда, туура центрда. Ушул жака келесиздер. Батырбаштын
бет маңдайы бул жер. Ошол эртерээк алганга аракет кылыңыздар, жакшы жер экен.